Туған күніңіздер менің каналымның көргүчүлөрү. Биз бүгүн Будапешт шаарындабыз. Венгриянын кечээ 3 күн Нијаткази шаарында болдук. Ал жакта бизде финансылык жактан өзүбүздү өнүк көрдүк. Англиядан Джейли Инглиш деген бриллиантовый менеджер, долларовый миллионер, андан сырткары Венгриянын өзүнөн Николаш Беркич, Атила Гидафалди, Котка Гидафалди деген сыяктуу өтө күчтүү миллионерлер, долларовый миллионерлердин сабактары болду. Аны менен эле чет элибизден бир канча карапайым жөп-жөнөкөй адамдардын ийгилик таржымалдары бардыгыбыздын жүрөгүбүздү толкунтатпай койгон жок. Бул бизнестен биз эмнелерди алабыз? Эл көрүү, жер көрүү менен биздин маданиятыбыз чоңоюп атат, көз карашыбыз, дүйнө таанымыбыз, жаңы нерселерди кабыл алууларыбыз чоңоюп атат. Аны менен эле жөн болбостон биз финансылык жактан өсүп өнүгүп жатабыз да. Бул бизнестин жөп-жөнөкөй мурдаңкы мугалим мен жасап аткан бардык адамдын колунан келет демекмин. Айрыкча бизде Кыргызстаныбызда канча адамдарыбыз азыр бош жумушта, болбогон аз гана зарплатага өздөрүнүн бүтүндөй энергиясын берип жүрөт. Канчалаган жарандарыбыз чет мамлекеттерде, Россия, дагы башка жактарда кара жумуштарда болуп жүрөт. Ушундай адамдардын бардыгын мен бул бизнеске аябагандай чакырмакмын. Мени сүйүнткөн нерсе кечээги семинарда биздин кыргыздарыбыздан 100дөн ашуун адам болду. Кыргызстандын гимни менен башталды. 6-7 мамлекетте биздин гимн жаңырып, биздин кыргыздарыбыздын ийгилик таржымалдары жаңырып атты. Бул мени аябагандай сүйүнттү. Демек, ар бир ошол биздин эле арабыздагы жөнөкөй кыргыздарыбыз жасап аткан сиздер дагы жасай аласыздар. Бардыгыңыздарды чакырамын. Эгер сиздерди ден соолук кызыктырса, кошумча киреше кызыктырса, ушундай саякаттар кызыктырса, позитивный чөйрө кызыктырса, анда сиздер бул жерде болушуңуздар керек демекмин. WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Мындай семинарларга келүү керек, семинарларды калтырбоо керек. Мен бул семинарга келүүгө караганда келбей коюуга менде себептерим көп болчу. Бирок мен семинарга келдим. Эмне үчүн? Себеби дегенде, келбей коюуга караганда келгенге болгон себептер менде чоңураак болчу. Анткени менин балдарымдын будущийин кененирээк түзгүм келди, жашоомду жакшы жакка өзгөртүүм келди. Мен үйдө отуруу менен ал нерселерди өзгөртө албашыма көзүм жетти. Андыктан ошол нерселерди жакшы жакка өзгөртүү үчүн бул семинарга келдим. Бардыгыңыздарды чакырамын. Буюрса мындай путешествиялар дагы көп болот. Санатталыңыздар.